Рахмат, Аллах разы болсын. Чындыгында илим бар, аталар келет, анан аксакал аталар, кадырман аталар, анан пирлерим деп мындай бир кересүү сөздөрдү сүйлөгөн адамдар чыгып калган. Илим эмес, ал илму бит-тааллум, илим үйрөнүү менен болот. Анан уктап туруп эле алым болуп калган болбойт, урматтуу бир тууганым. Кимдир бирөө уктап туруп эле чочуп кетип эле мага вахий келди дегендей илимдүү болуп калдым деп сүйлөп баштаган болсо, анда же өлүп тирилип, же ооруп калып кайра тирилип сүйлөп баштаган болсо, көз ачылып кеткен болсо, буларды дарылап, дем салдырыш керек, Жыргал каарыга апарып, же Нурмухаммад каарыга апарып. Анан булар илимин алганга болбойт. Анан учуп келдик, аяктан бардык, бияктан бардык деп акылга сыйбаган сөздөрдү сүйлөгөн таптакы туура эмес. Илим алганда кимден илим алган, кайсы жылдар окуган, устазы ким, тактап билиш керек. Кайсы китеп окуган деп, урматтуу бир тууганым. Жанагы балыкчыны балыкчылыктан тааныйт дегендей, ошол молдо адам, молдонун канчалык молдолугу бар, канчалык илими туура, акыйдасы кандай экендигин сүйлөшүп эле билет. Адам сүйлөшкөнчө жылкы жанагы жытташканча деп, урматтуу бир тууган, кичинешкенче дароо эле билинип калат. Мына кечөө мен ошол жума күнү, жумадан ушул Марал ФМден абдан жакшы уктуруп болуп аттыр да, түз эфирден. Анан ошол эки мындай бир молдоке келип сүйлөп атат. Мен ыраазы болуп, мындай телефон чалып Марал ФМге түшө албадым, бирок Түмөнбайдан чалып сурасам, ошол Бахбут Кашкаридеги имам менен мунагы муфтияттын бөлүм башчысы келди де, чындыгында өтө бир көркөм сүйлөнүп ат дагы. Биздин балдардын өсүп, илимдүү болуп, алым болуп, ошол диний маселени жакшы сүйлөп аткандыгын көрүп, чындыгында эле мен абдан кубандым. Анан эми кээ бирлер бекинип алып, илимин ачык айтпай, анан бурчка отуруп, анекени күбүрөнүп шүүрөнгөндөрдүн бардыгы бул илим эмес. Илим дайыма таразага коюлуш керек, ачык болуш керек. Адамдар ошондон туура багыт ала турган болуш керек деп айтат элем. Урматтуу бир тууганым, Кудай таалам жакшылык берсин.